Саламатсыздарбы? Биз алдыңкы сабакта компьютердик графика сабагы боюнча рамкаларды кантип коюу боюнча карап өткөнбүз. Бүгүнкү сабакта Corel Drive программасында жылнама түзүү боюнча өтөбүз. Бул жерде жылнама түзүү боюнча бизде объектте бул Corel Drive программасынын окносунун листинде бизде мындай жылнаманын 12 айдын жылнамасы жана мындай келген сүрөт камтылышы керек. Биз бул жерде ошол Corel Drive программасынын негизги функциялары менен иштейбиз. Бул жерде негизги максат ошол 12 айга коюлган календарды жанында сүрөтү менен рамканын ичине коюп даярдашыбыз керек. Бул жерде бул Corel Drive окносуна листине инструменттин жардамында макросту коюп алабыз. Бул жерде макросту тандайбыз. Макрос кайрадан жакшына көрсөтүп берейин. Бул жерде макростон запустить макросту басабыз. Мында бизге запустить макроско мындай келген окно пайда болот. Бул окнодон биз бул жерден календарды тандап алабыз. Календар ранды басабыз. Бул кийинки шагка движение берүү. Бул жерден жылын тандап алабыз. Кайсы жыл экенин, years деген жылы. Кайсы жылда болсок, ошол керектүү жылды тандайбыз. Айы, январды кое турган болсок, айы, андан кийин бул жерден биз тилди тандап алабыз. Тилге каршы кыргыз тили жок болгонго байланыштуу биз бул жерден русский тандап алабыз. Русский. Анан week бул жерде күнүн тандабыз. Жуманын кайсы күнүн. Манди деп беребиз. Бул жерде ошол күндөр берилген. Биз биринчи күндү манди тандап алабыз, понедельник. Анан бул жерден бул календардын обзор берилип турат бул жакта. Календардын сырткы көрүнүшү кандай түрдө болушун ушул жерден каалаган типте өзгөртүп алсак болот. Бизге ушул формат керек. Биз ушундай форматта коебуз да жанына сүрөтү менен коюу биздин максат болуп эсептелинет. Бул жерде margin бул ушул берилген листибиздин 4 тарабынан канча аралыкка чоңойтуп кичинертүү керек экенин көрсөтүп берип турат. Мисалы left, top, левый, правый, ширина и длинасын карап беребиз. Бул экинчи багыты. Бизде 3 типти караганбыз. Экинчи багытында биз бул жерде ушул календардын берилишинде мисалы айды кайсыл фонун, обоюн. Мисалы бул жерден Times New Roman кылып языкты өзгөрттүк. Аны башкача жазуу чыгып калды. Жакшына келтириш үчүн жазууга Times New Roman кириллицаны мындай түрдө келип чыгат. Буну оңдоп алыш үчүн биз кириллицаны тандап алышыбыз керек. Набор символго кирип кириллица дегенди тандайбыз. Окей. Анан бул жерден back деген цветин өзгөртүп алабыз. Ошол кириллицанын обоюдун цветин сарыны берели. Окей. Мындай түргө келип чыгат. Ал эми бул жерден header ушул жазууну понедельник, вторник деген жазууну башка цветке боеп алуу. Кызыл жок, бул майрамдарга туш келген болгон үчүн көк цветти боеп алабыз. Мындай формага келди. Кызыл түстө бизде мынтип майрам күндөр, дем алыш күндөр белгиленет. Back бул жерден ошол жалпы көрүнүшүн болбой калат экен. Мындай эле түскө келтирели. Ошол ак түскө коелу. Ак түстөн мындай болуп келип чыкты. Эми бул жерден биз бул майрам күндөрүн белгилеп алуу. Майрам күндөрүнүн түсүн өзгөртүп алабыз бул жерден. Майрам күндөр бардык жерде кызыл менен белгиленген үчүн биз бул жерди кызыл боюнча калтырабыз. Анан бул жерге биз мынаны карап көрөлү. Мындай формага келди. Эми бул формадан
майрамды кошуп алсак болот. Мисалы, мына жерде Новый год, Норус майрамы деп турат. Эми бул жерге биз өзүбүздүн жеке майрам кошуп көрөлү. Мисалы, февраль деп белгилейли. Февралдын 20-сы деп берели. 20-сы. Туулган күнүм деп кошуп алалы. Бул жерде туулган күнүм деп деген жазууну кошуп, close. Жок, бул жерден биз основной кошо албай калдык. Мына бул жерде кошулбай турат. Эми ушул списокко кошуш үчүн кайрадан ошол күндү беребиз, туулган күнүм деп жазабыз. Анан edit modifiеге сөзсүз түрдө кошуп алсак болот. Бул жерден мына жакка келтирели кайрадан. Мына жерден edit modify деп кошуп алдык. Бул кошулду, жабабыз. Эми бул жерден биздин максатыбыз бүттү. Generate басабыз. Бизге бул даярдаган finish, окей, календарыбыз эми бул жакта листкибизге, Corel Drive'да листибизге келип түштү. Бул жерден биз бунун жанына максат сүрөт коюп алышыбыз керек. Ал үчүн биз сүрөт коюп алуу үчүн биз бул жерден импортировать бунун биринчини койсо, экинчи сүрөт тандап алалы. Окей. Мына ал жерге бизге экинчи сүрөттү басып алабыз. Import. Эми бул жерге коюп алабыз. Календардын размеринде болушу керек сүрөтүбүз. Сүрөтүбүз календардын размеринде болуш керек. Мына келип сүрөтүбүз келип түштү. Эми бул нерсени рамканын ичине киргизишибиз керек. Ал үчүн биз эффектке кирип Powerclip'ten переместить алабыз. Мына рамканын ичине кирди. Эми редактировать дебиз. Редактировать Powerclip. Бул нерсени тегиздеп даярдайбыз дагы. Бул жерден каалаган жылыбызды коюп алсак болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Максатыбызга жеттик деп ойлойм.